Салам урматтуу мекенештер. Бүгүнкү видеодо орчундуу 2 суроого токтолуп кетейин дедим. Биринчиси бул көптөгөн мекенештердин жумушка орношо албай аткан учуру жана көптөгөн мекенештердин Сахаравадан өтө албай аткан учурлар. Биринчи учурда көптөгөн мекенештер жумушка орношуу учурунда кыйынчылыктарга дуушар болушууда. Биздин мекенештер жумушка орношуп, ишкана уведомленияны ОВМге жөнөткөндө, ОВМден көбүнчөсү отказ келип, комментарийда болсо, бул иностранный гражданин реестрде, ошондуктан уведомление кабыл алынбайт деген ответ келип жатат. Ошол эле учурда биздин мекенештер МВД сайтынан өздөрүн текшергенде, МВДнын сайтында реестрде жок экени билинүүдө. Ушундай ситуацияга кабылган мекенештерге суроолоруна жооп берип коеюн дедим. Урматтуу мекенештер, бул учурда сиздер биринчи кезекте кайрадан уведомление жөнөткөндө ишканадан суранып көрдүңүздөр. Кайра жөнөткөндө кабыл алып калган учурлар катталууда. Бул маселени чечүүнүн дагы бир жолу сиздер ошол ишкана жайгашкан райондун ОВМине кайрыласыздар. Себеби ар бир ишкана өзү жайгашкан жердеги ОВМге уведомление жөнөтөт. Ошол ОВМге кайрылып, мен ушул ишканага орноштум, ушундай отказ келиптир деп, баягы скриншот кылып алсаңыздар ответти, ошол уведомлениянын ар бир жөнөтүлгөн уведомлениянын чекесинде номер заявления болот. Ошол номер заявления аркылуу сотрудник ОВМдерге кайрылып, мага отказ келиптир, мени реестрдептир, бирок мен реестрде эмесмин деп сайттан көргөзүп, бул маалымат туура эмес деп айтышыңыздар керек. Ошол учурда сиздерге ОВМдин сотрудниктери жооп бериши керек. Эгер ОВМдин сотрудниктери кабыл алуудан баш тарткан болсо, анда сиздер арыз жазып, ошол ОВМдин начальнигине кайрыласыздар. Начальнигине кирип ситуацияны түшүндүрүп, бул маселеңиздерди оң жагына чечсе болот. МВДнын сайтындагы маалымат бул так жана официалдуу туура маалымат. Бул ситуацияда дагы бир жолу бар чечүүнүн. Бул МВДнын сайтынан онлайн обращение же болбосо онлайн заявление жазуу. Реестрге түшкөн учурларда жазгандай эле прием сообщений деген жерине сиздер ситуацияны жазасыздар, астына документтерди прикреплять этип, отправить кылып жөнөтөсүздөр жана бир жуманын ичинде сиздерге ОВМдин сотрудниктери жооп бериши керек. Жооп сиздердин электрондук кат куржуңуздарга келет же электрондук почтаңыздарга келет. Дагы бир орчундуу суроо, дагы бир мекенештерден келген суроо, бул Сахаровага барганда мекенештерди мед кароодон өткөрүүгө жана бармак издерин сканерлөөдө отказ келип жатат. Себеби Сахарованын сотрудниктери сиз реестрде экенсиз, сизди кабыл алуудан баш тартабыз, реестрден чыгып келиңиз деп кайтарып жатат. А биздин мекенештер МВДнын сайтына кирип текшерилгенде, алар реестрде жок деген маалыматты алып жатат. Бул учурда дагы мекенештерди эч камсанабастан ошол жердеги миграционный центрдин администрациясына кайрылышыңыздар керек. Бул маселени бир гана администрация чечет, же болбосо МВДга келип, МВДдан реестрде жок деген справка алып барышыңыздар керек болот ал жака. Жогоруда айтып кеткендей, МВДнын сайтынан прием сообщения деген жеринен кат жазып онлайн обращение кыласыздар. Ошол каттын келген жообунда сиздер ошол официалдуу түрдө ошол катты көтөрүп барсаңыздар, сиздерди Сахаравадан кабыл алыш керек жана өткөрүшү керек. Баарыбыз билебиз, Кыргызстандан келгенден кийин же башка чет өлкөдөн келгенден кийин Россияга кирип срок пребывания башталгандан кийин 30 күндүн ичинде Сахаравадан өтүшүңүздөр керек. Эгер ушуга окшогон ситуациялардын айынан өтпөй кала турган болсоңуздар, бул учурда сиздердин күнөөңүздөр жок. Бул сайттын иштебегендигинен же базанын жакшы иштебегендигинен болот. Трудовой договор демекчи, бир гана трудовой договор эмес, бул учур ГПХ договор түзүп, ГПХ договордун уведомлениясын жөнөткөндө дагы ушундай отказдар келиши мүмкүн. Реестрде экенсиң, сени кабыл албайбыз деп. Бул учурда дагы эгер заказчик РФ гражданин болсо, РФ гражданин кайрадан уведомление жөнөтүш керек, же ИП болсо, ИП кайрадан уведомление жөнөтүш керек жана күтүшү керек. Кайра ошондой жооп келе турган болсо, отказ келе турган болсо, анда заказчик РФ гражданин өзү ОВМге барып, кайрылып ситуацияны чечсе болот. ОВМдин сотрудниктерине кайрылып, мен ушундай номерлүү заявление менен ушундай чет элдик самозанятый атуулду жалдадым. ГПХ договор түздүк, уведомление ушундай отказ келип атат. Сорончу карап берип коюңуздар деп кайрылса, алар ошол жерде бир жообуну берет. Мен ойлойм, ситуация көбүнчөсү оң жагына чечилет. Бул отказ келүүлөр көбүнчөсү базанын жакшы иштебегендигинен, техникалык себептерден гана болууда. Бирок ушул техникалык себептердин айынан дагы биздин мекенештер выдворение алып, штраф алышып, кээ бир учурда депортация болуп кеткен учурлар катталууда. Бирок ошого жеткизбеш үчүн урматтуу мекенештер убагында
биринчи очередте онлайн заявление таштоого аракет кылыңыздар. Эмне үчүн мен жогоруда МВДнын сайтындагы маалымат так жана официалдуу туура маалымат деп жатам? Себеби реестр контролируемых лиц жана режим высылкинин мыйзамдарында жазылгандай, эгер чет элдик атул реестрге түшүп калса, реестрге паспорттук данылары менен аты жөнү түшкөндөн кийин сайтта маалымат пайда болгондо бул ошол маалыматты мигрантка жетти деген эсептелинет мыйзамдын негизинде. Мыйзам же өкмөт ошол мигрантты биз уведомление бердик, ал маалымат алды деп эсептейт. Ошондуктан МВДнын сайтындагы маалымат бул так жана туура маалымат. МВДнын сайтынан башка приложенияларда, башка сайттардагы, башка бир боттордогу, телеграм группалардагы маалыматтарга ишенбеңиздер, урматтуу мекенештер. Бардыгыңыздарды МВДнын сайтын колдонууга чакырып кетем. Жана МВДнын сайтындагы маалыматтарга амал кылууга чакырып кетем. Мен ойлойм бул видеодагы биздин мекенештерге пайдалуу болду. Ошондуктан бардыгыңыздардан лайк басып кетиңиздерди суранам. Ошондой эле каналга подписаться болобуз. Ошондой эле описанияда турган биздин телеграм каналга да өтүп, телеграм каналга да подписаться болуп коюңуздар. Ал жакта да урматтуу мекенештер бири-бириңиздер менен суроо жооп кылып, пайдалуу маалыматтарды алсаңыздар болот. Көңүл бурганыңыздарга рахмат. Кийинки видеодо жолугушканча сак саламатта туруңуздар.